Халықты тейлөө борбору бүгүндөн баштап жумушка кирди. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жүздөгөн адам кезекке турат. Бул жерде милиция кызматкерлери элдерди аралыкты сактоо боюнча эскертип жатат. Бирок эл эмнегедир өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер карап жатышат. Никакого сохранения санитарных норм. Метр-полтора метра дистанции друг от друга никто не держит. Всем все равно на своей задаче. Кезек талашы урушкан эл милиция кызматкерлеринин ишин сындап, тартипти көзөмөл кыла албай жатышканына нааразы. Сиздер аралыкты сактоо боюнча эскертүү жүргүзүп атасызбы? Жүргүзүп атабыз. Кандай кабыл албай жатат? Кабыл ортосун өздөрү кабыл албай атат. Бизге муршул ачат. Топтолгон элди 3 милиция көзөмөлдөп жатат. Аралыкты сактоо боюнча эскертүүлөрдү берип, айтып жатса да эл өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жаткандай. Жарандар бирден кезеги менен киргизилип, жумушун бүтүрүп чыккан соң гана экинчисине уруксат берилип жатат. Имараттын ичинде тартип сакталгандай. Кызматкерлер менен жарандардын ортосунда аралык сакталышы үчүн атайын лента менен тосулган. Кезегин күткөн жарандар 1,5 метр аралыкты сактабаса да, алыс отурууга аракет жасашууда. Бирок кайдыгерлери да жок эмес. Билбейм, Кудай сактасын. Биз өзүбүзгө немебиз эле эмелерибиз бар, жок антисептиктин жанында, маскам бар. Жетекчиликтин айтымында имаратта бир күндө 3 жолу дезинфекция иштери жүрүп, кызматкерлер 2 саатта бир бет кап алмаштырып, ар бир жаранды кабыл алганда антисептик менен тазаланып турушат. Сотрудниктерге биз эртең менен сотрудник келгенде тепловизор менен температураны өлчөп атабыз, журналга регистрация кылып, ошо кече биз бияка даярдык көрүп бере субботник өткөргөнчө ошо биринчи жолу ошо немени каттоодон өткөрдүк. Бүгүн дагы ошону кылдык. Ар бир сотрудникте өзүнүн маскалардын бир күндүк, бир суткалык, бир күндүк масканын запасы бар. Антисептиктердин запасы бар. Бизде бир 10 литр чей неме бар. Жылыңыз. Ал эми бул жаак бөлүмү. Өзүңүздөр көргөндөй жарандардын аралыгы бул жерде да сакталган эмес. Кайрылган жарандар шарттын жоктугун айтып, аргасыздан турушканына нааразы. Күндө турушу кыйын да. Ошон үчүн мияка баардыгы эле көлөкөйгө качып атат да. Азыр роза, ден соолук деп атабыз, эми розабыз да баардыгыбыз. Мынакта тура турган болсо, мен мисалы үчүн сахармын да. Мынакта тура албайм, розамын. Анан өзүбүз эле мияка качып атабыз да. Эми бир шарт болсо экен, мындай көлөкө болсо экен, элдер ошо көлөкөдө туруп турабыз. Көлөкө жок да, мындай шарт болсо, биз ошондо турабыз. Бир специалистти коюп, неме болуш керек? Көлөккө келгенде отдельно, ОМС-ка отдельно, ЗАГС-ка отдельно. Азыр 2 жөө чыкты. 3 сааттан бери турам дейт. Туруп кайра чыгып. Жок, болбойт экен, могу документ так келди. Бир документ үчүн кайра жөнөттү. Ушул жерге бир специалист коюп туруп, документтерин текшерип, анан киргизсе болот. Баягы неме боюнча 1 метр, 1,5 метр дейт. Азыр кандай болуп атат бизде. Ушул лучше кое берсе болмок да ушул. Жаак бөлүмүнүн жетекчиси биз барган учурда жок болгондуктан бөлүм башчысын сөзгө тарттык. Ал санитардык гигиеналык абалды сактаганга аракет жасап жатышканын айтат. Бизден тараптан азыр көрөсүңөр, бир эмес 3 милиционерлер келип атат, түшүндүрүп жүргүзүп атабыз. Эшикте бир сотруднигибиз турат. Сотруднигибиз болсо кандай консультация иштерин берип атат. Адан тышкары биякта дагы ичкериде да бир охранник киргизип атканда ар бир адамдын антисептик менен колун обрабатывать этип киргизип жатабыз. Эми биздик калкта төөлүү болгонго байланыштуу азыр көбүнчө жарандар ушу туулган тууралуу көйлүккө келип атат, жана өлгөн тууралуу көйлүккө келгенге байланыштуу адам көп болуп жатат. Бул аракеттер коронавирустун жайылышын алдын алуу жана жайылуусуна бөгөт коюу. Бүгүн Кыргызстан боюнча жалпы 48 адамдан коронавирус илдети табылды. Анын 5-өө Ош шаарынан.
Феруза Ашымбаева, Айбек Үсен уулу, Ынтымак.